Аптанын экономикалык обзору менен эфирде Capital алдыдагы 25 мүнөттө. Орус мунайынын баасы кескин түшүп жаткан маалда Кыргызстанда бензин дагы 1,5 сомго кымбаттайт. Энергетикалык каатчылыктын катаалдыгын бизнесчилери эмтеден эле сезе баштады. Октябрь ичинде Кыргызстанда бензиндин баасы дагы 1,5 сомго чейин кымбатташы күтүлүүдө. Бул туурасында Capital редакциясына Газпром компаниясынын расмий өкүлү билдирди. Газпром ушул күндөрү бензиндин баасын 70 тыйынга чейин көтөрүүнү пландоодо. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү май орточо эсеп менен 20% чейин кымбаттаган. Күйүүчү май рыногундагы динамиканы карасак, АИ 92 үлгүсүндөгү бензин жыл башынан дээрлик 31% кымбаттаган. Бензиндин кеңири колдонуудагы бул түрү январь айында 37 сом 13 тыйындан сатылган болсо, азыркы баасы бул аптанын башында 48 сом 80 тыйындан сатылды. Ошондо жыл башынан бери АИ 92 бензини 11 сом 67 тыйынга кымбаттады. Ал эми кескин кымбаттоо август айына туура келип, дээрлик 3 сомго кымбаттаган. Сентябрда дагы 1,5 сомго, андан кийин октябрга карай 2 сомго жогорулаган. Күйүүчү май бир гана Кыргызстан эмес, бул өлкө үчүн негизги экспортер болгон Орусиянын өзүндө дагы кымбаттап жатат. Соңку апта ичинде АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 10 копейкага чейин кымбаттап, орточо баасы 32 рубль 51 копейка же 44 сомго жеткен. Ал эми Ыракы Чыгыш федералдык округунда болсо, ушул үлгүдөгү бензиндин баасы Кыргызстандан дагы ашып түшүп, 49 сом 50 тыйынга турду. Парадокс, дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы арзандаган сайын бензин кымбаттап жатат. Жыл башынан бери Brent үлгүсүндөгү орус мунайынын дүйнөлүк рыноктогу баасы дээрлик 15% чейин арзандап, 10 октябрда баррель үчүн $89 төмөн түштү. Орусиянын Борбордук банкынын төрайымы мунайдын баасы баррель үчүн $60 чейин түшөт деген кооптуу прогноз берүүдө. Ал ортодо Орус өкмөтүнүн көзөмөлүндөгү Роснефть компаниясы Кыргызстандагы БНК май куючу станциялар түйүнүн сатып алды. БНК же Бишкек нефти компаниясы жабык акционердик коому Кыргызстандагы мунай азыктарын чекене жана дүгүнө саткан Газпромдон кийинки эле ири операторлордун бири. Жалпысынан компаниянын Бишкек боюнча 23 май куючу бекети, ошондой эле ири мунай базасы бар. Уштапта Кыргызстандын күйүүчү май рыногунун жарымынан көбүн Орусиялык Газпром компаниясы ээлеп, монополист катары катталган. Мындан улам компания бааларды каалагандай калчайт деген шектенүүлөр дагы бар. Бирок Газпром белгиленген рентабелдүүлүк чегинен аша элек, ал турсун чыгашага иштеп жатат дейт монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин директору Босунбек Казаков. Биздин өкмөтүбүздүн суранычы менен, биздин берген сунуштар менен ушул ооруп жыйноо мезгилинде ушул баягы баа кыйла көтөрүлүп кетпесин деген суранычтарга байланыштуу булар асастан көтөрүп келген, бирок ошол берген маалыматына карата булар бүгүнкү күндө бир нече позициялар боюнча минус 7%ке чейин иштеп келишкен. Эми кыргыз рыногуна дагы бир орусиялык мунай магнаты кирди. Буга чейин Манас аэропортунун акцияларын алууга кызыгып келген Роснефть БНК май куючу операторунун акцияларын толугу менен сатып алган. Бир жагынан бул атаандаштыкка жол ачат деп айрымдар позитивдүү карашууда. Бирок ошол эле маалда Газпром менен Роснефть экөө тең мамлекет аралаш башкаруудагы компаниялар. Андыктан корпоративдик сүйлөшүүгө барып, күйүүчү май рыногундагы бааларды бир беткей тескеши мүмкүн эмеспи деген суроо жаралууда. Бирок кандай болгон күндө дагы Кыргызстан 100% Орусиянын күйүүчү майынан көз каранды болуп тургандан кийин баалардын өсүшү объективдүү көрүнүш дейт ишкер Жума Абдулаев. Бизге келип аткан мунай заттын баасында экспорттук поштина жок деп билебиз. Эми азыр дүйнөлүк баа түшкөн сайын экспорттук поштина да түшүп атат. Мисалы, өткөн сентябрь айында бензинге $247 болгон болсо, азыр $227 болуп калды. Экспорттук поштина түшө берет, улам түшө берет. Анан мынтип отурса, поштинасыз баага барып теңелип калышы мүмкүн да. Бул учурда биздин баягы саясий преференция деп коебуз, ошол керекпи, керек эмеспи? Орусиянын өзүндө болсо мунайдын баасы түшкөн сайын күйүүчү май кымбаттап жатат. Санкциялардын саатынан орус мунайынын экспорту азайып, экспорттук поштиналар дагы кыскарууда. Орусиядагы күйүүчү майдын баасын чийки зат, тактап айтканда мунайдын баасы эмес, рубльдин куну аныктайт. Дүйнөлүк рынокто мунай арзандаган сайын доллар күчтөнүп, рубльдин куну түшүүдө. Ал эми рубльдин куну түшкөн сайын Орусиянын ички рыногундагы бензиндин баасы өсүп жатат. Айтмакчы, санкциялар Роснефтьтин башчысы Игорь Сечинге дагы түздөн түз тийиштүү. Биздин өлкөдө бензиндин кымбаттап жатканынын негизги себеби рыноктун ашыкча монолизация болгону. Роснефть жылына 200 миллион тонна, тактап айтканда орус мунайынын дээрлик 40%-ын казат. Экинчи себеп бул ТНК ВРды сатып алуудагы афералардан келип чыккан Роснефтинин карызы. Дүйнөлүк рынокто мунай баасы түшүп жаткандыктан
сечин импорттогу жоготууларды жаап, карыздардан кутулуу үчүн ички рыноктогу бааларды көтөрүп жатат. Коңшу Казакстандын күйүүчү май рыногундагы кырдаал дагы жакшы эмес. Бул өлкөнүн ички өндүрүшү жалпы керектөөнүн 70%-ын камсыздап, калганын Орусиядан ташыйт. Бирок Казакстандагы кыйынчылык бааларга эмес, бензиндин тартыштыгына байланыштуу болууда. Казакстандын мунай ташуучулар ассоциациясы маселенин себебин баалардын мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүшүнөн көрөт. Өкмөт баалардын кескин өсүп кетишин ооздуктоо үчүн Казакгаз мунайды дотациялап, компания керек болсо чыгашага иштеп жатканы айтылат. Биздин өлкөдөгү бензиндин тартыштыгы бизде күйүүчү май коңшу өлкөгө салыштырмалуу кыйла арзан болгондуктан келип чыкты. Анткени казакстандык бензин менен дизелдик отун коңшу өлкөгө агып кетип жатат. Күйүүчү майдын баасын кандай болгон күндө дагы көтөрүү керек. Уштапта Казакстан тартыштыкты жабуу үчүн Азербайжандан күйүүчү май алууда. Кыргызстандагы күйүүчү май рыногун диверсификациялап, альтернативдүү булактарды издеши керек дейт ишкер Жума Абдулаев. Улам кымбаттатып туруу бул мамлекеттик экономикалык саясаттын бирден бир инструменти болуш керек. Ошондо бизде биринчиден мунай затты сатып алуу булактарын диверсификациялоого жол ачылат. Экинчиден ички рынокто альтернативдүү күйүүчү материалдарды иштеп чыгаруу жана издөө зарылчылыгы артат. Андыктан азыр баалардын көтөрүлүп жатканын алдыдагы проблемаларга болгон даярдык катары кабылдап, арзан күйүүчү майга эмес, экономикалык эркиндикке, айрыкча мамлекеттик деңгээлдеги монополиядан кутулууга умтулуу керек дейт. Албетте, бензиндин баасын ооздуктоого биз таасир эте албайбыз, бирок үй бүлөлүк бюджеттин күйүүчү майга корогон чыгаша бөлүгүн кыскартып үнөмдөөгө болсо керек. Бул туурасында бүгүн элдик экономика рубрикасында Русланбек Акимханов айтып берет. Руслан, ошондо бензинден үнөмдөөнүн кандай амалдары бар экен? Ал амалдарга кийинчерээк токтолом. Ал эми биздин орточо эсептөөлөр боюнча $2000 чейин чоң жип айдагандар жылына коротот. Саламатсыздарбы? Бүгүн элдик экономика рубрикасында бензинге болгон чыгымдар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Күйүүчү майга кеткен чыгымдар үй бүлөнүн бюджетинин орчундуу бөлүгүн ээлеп келет. Автоунааңыздын кымылдаткычынын көлөмү кичине болсо 92 майды куясыз. Күйүүчү майдын орточо баасы 2014 жылы 44 сом 65 тыйынды түздү. Күнүнө сиз 2 литрдей май куя турган болсоңуз 90 сомдун тегерегинде болот. Ошондо жума ичинде күйүүчү майга 625 сом короткон болосуз. Бир айда сиздин автоунааңызга 2679 сом каражат кетсе, жылына 32.000ден ашуун сом сарптайсыз. Көлөмү кененирээк автоунаалар күнүнө 3 литрдей майды сарптайт. Эгерде күнүнө 130 сом сарптаса, бир жумада 1000 сомдун тегерегинде май куюлган болот. Ошондо айына 4000 сом болуп, 2 литр көлөмүндөгү автоунаанын бир жылдык чыгашасы 50.000 сом түзөт. 2,5-дан 3,5 литр көлөмүндөгү автоунаалар 30 км жолго 4 литр майды сарптайт. Күнүнө күйүүчү майга 180 сомдон каражат кетсе, бир жумада 1250 сом короткон болосуз. Ошондо ай сайын 5358 сом сарптасаңыз, жылына сиздин унааңыз 65000 сомду тегерегинде май ичет. Эгерде 95 үлгүсүндөгү май куя турган болсоңуз, жылына 73000 сом акча сарптайсыз. Быйыл 95 бензин 50 сом тургандыктан 8000ге көбүрөөк чыгаша кетиресиз. 3 литрден кенен көлөмдөгү автоунааны 95 үлгүдөгү майды куйганга туура келет. Эгерде күнүнө 6 литр май сарпталса, күнүмдүк чыгаша 300 сомду түзөт. Ошондо күйүүчү майга бир жумада 2100 сом, ал эми бир айда 9000 сом акчаны сарптайсыз. Бир жылдык чыгаша 110.000 сомду түзөт. Эгер жылына $2000 бензин ичкен чоң автоунааңызды чакан унаага алмаштыргыңыз келбесе, анда автоунааңызга газ жабдуусу менен орнотуу маселеси сизди кызыктырышы мүмкүн. Бензин кымбаттаган сайын анын айласын табуу максатында газ жабдууларын орноткондор көбөйдү. Ал гана эмес, кээ бир автостанцияларда газ жабдуусун орнотуу максатында кезекке турушат. Газдын эң чоң үстөмдүгү бензинден жана дизелден дээрлик 2 эсе арзан болгону. Бүгүнкү күндө бензин АИ-92 маркасы 48,80, дизель 43,50, ал эми газ 26 сом түзөдө. Бирок газ жабдуусун орнотуу арзан эмес. Ал $800–1100 тегерегинде турат. Адистердин айтуусуна караганда, бул чыгаша 15000 км жүргөндөн кийин өзүн актайт. Чыныгы үнөмдөө 30–40% түзөт. Газ жабдуусун майды үнөмдөөгө эмес, каражатты үнөмдөөгө жардам берет. Газ жабдууну орнотуу оор эмес, кымылдаткычтын иштөөсү жеңилдейт.
Эгерде газ жабдуусу $1000 турса, анда кичине көлөмдүү автоунаалар бул чыгымды 3,5 жылда актайт. Ал эми чоң көлөмдүү автоунаалар 1,5 жылда эле өзүн актап коет. Жалпысынан айтканда майга болгон чыгаша 30% тегерегинде азаят. Газ жабдуусу коммерциялык ишканалар, ташуу менен алектенген компанияларга эң ыңгайлуу болуп келет. Автохимия бензинди сарамжылдоого эң жакшы ыкма дегени менен адистер андан майнап деле чыкпаасын айтышат. Энергияны үнөмдөп, өздүк капиталыңызды өнүктүрүңүз. Рахмат, Руслан. Кыргызстандыктар күйүүчү майды гана эмес электр энергиясын дагы үнөмдөгөндү үйрөнүшү керек болуп турат. Өкмөттүн эсеби боюнча бул кышта кыргызстандыктар суткасына 15 саатка чейин жарык солтурушу мүмкүн. Ал эми өндүрүшкө болсо эмтиден эле электр энергиясы чектелип берилүүдө. Экономисттердин эсептөөсүндө мындай чектөөлөр ички дүң продукциянын өсүү темпин 10% чейин төмөндөтүшү мүмкүн. Бизнесмен Элдар Абакиров мындан 1 ай мурун улуттук электр түйүндөр ишканасынан эскертүү каталган. Анда өлкөдөгү энергетикалык кыйын кырдаалга байланыштуу жаңы курулуп жаткан бизнес объектилери электр түйүндөрүнө кошулбасы эскертилген. Бизде электричество арзан дейбиз. Бизде ошон үчүн келгиле, бизден завод ач дейбиз. Ошол эле күндө Несктен кат келди. Эч кимге жаңы бир нерсеге мындан кийин свет берилбейт деп. Анткени свет жок деп эле кат келди. Бул чектөөлөр өкмөттүн аргасыз кадамы деп айтууга болсо керек. Кыргызстан өндүргөн электр кубаты ички колдонууга дагы жетпей, коңшу өлкөлөрдөн импорттоого туура келүүдө. Бирок энергиянын чектөө менен берлеши өндүрүштү дагы чектеп, бул өлкөнүн жалпы экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет дейт экономист Азамат Акилеев. Экономиканын былтыр өсүшү 10%га жакын болсо, ошол эле терс таасири бир ошол 10%-ына тийиши мүмкүн да, темп өсүш темпине. Ошондо 10%-ын ордунда 8 же 9% болуп калышы мүмкүн да. Ошол эле маалда өкмөт Кыргызстанда бизнес үчүн жагымдуу шарттар бар. Баарынан мурда электр энергиясы арзан деп келет. Бирок бул жерде негизги маселе электр энергиясынын арзандыгында эмес, анын жеткиликтүүлүгүндө болсо керек. Мына ушул үнөмдөөлөргө байланыштуу Кыргызстандын бизнес коомчулугу өкмөткө кайрылуу жолдоп жатат. Биз бүгүн бул теманы Капитал студиясында Жашкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек менен талкууламакчыбыз. Саламатсызбы? Мына Руслан, кайрылуу жолдоп жаткан экенсиңер. Бул эми айтылып жаткан боло турган чектөөлөргө байланыштуу болуп атабы же бизнес субъектилер эмтиден эле чектелип башталдыбы? Эми бул мурун массалык маалымат каражаттарына ушундай маалымат чыга баштаган. Күздөн баштап баягы суунун азаюусуна байланыштуу чектөөлөр киргизилет деп. Бирок чектөөлөр эмитен башталды. Азыркы учурда биздин бир топ компанияларыбыз, өндүрүштүк компанияларыбыз, курулуш компанияларыбыз 10 күндөн кийин электрик берүү толугу менен токтойт деген жазууларды ала баштады. Биз ойлойбуз бул биринчиден Кыргызстандын бардык мыйзамдарына карама каршы келе турган бир иш, кадам. Анткени бизде Конституцияда ачык жазылган. Эркиндикти чектей турган эч кандайдыр бир мыйзам же бир кадам ташталбашы керек депчи. Биздин ойлонгонубуз, негедир өкмөт ушул чектөөлөрдү киргизүүнү бир гана жол катары тандап алган да. Эмнеге андан кийин ошол ишкерлердин мисалы камсыз кылган иш орундары эмне болот? Ал ишкерлер өзүнүн милдеттенелерин кантип аткарат? Негизи компаниялардын мындан кийин иш алып баруусу кандай болот? Такыр ойлонулган эмес да. Албетте, чындыгында татаал, бирок эки жактуу маселе болсо керек. Чын айтканда, сиз айткандай, бизнестин да өзүнүн кандайдыр бир тийиштүү жоопкерчиликтери бар да, ошол эле кредиторлордун алдында дейли, ошол эле өздөрүнүн кардарларынын алдында. Алар баягы ишин токтотуп кое албайт да бир канча бир убакытка депчи. Бирок ошол маалда дагы өкмөт айтып атпайбы, энергетикалык кризис керек болсо биз күнүмдүк колдонууга жетпей атабыз. Маселе аябай татаал деп атат. Ошол эле маалда жайында премьер-министр айтты эле, альтернативдүү булактарды камтагыла деп. Бул жактарын дагы бизнес эске алдыбы? Бул эми Кыргызстанда бул биринчи жол эмес да. Бул муну биз көрдүк, өттүк. Бирок ошо ишкерлердин баягы түшүнбөстүгүнө себеп болгон нерсе Кыргызстан өкмөтү, аткаруу бийлиги эгер ушундай кыйынчылыктар болуп турган болсо, кандай баягы нерселер менен каршылашып турганын билип туруп, муну даярдабайт. Анан чынын айтса, ошол аткаруу бийлигинин, анан өзгөчө электрик таратуу тармагындагы алып барып аткан мамлекеттик компаниялардын
жоопкерчилигинин азабын тартып атышат да. Электр энергияны чыгарган дагы мамлекеттик компания, электр энергияны трансфер кылган дагы транспортировка кылган дагы мамлекеттик компания, ал эми аны бөлүп тараткан дагы көзөмөл кылган да электр компания, мамлекеттик компания да. Аны монополия калтырып алган. Мисалы, эмне үчүн ушул тармакта жеке секторго берилбейт, атаандаштыкка уруксаат берилбейт да? Биз көрүп атабыз, мамлекеттик компания бул иштин мойнуна алган милдетин аткара албай атат. Бардык проблема ушунда. Мамлекет бул мамлекеттик компанияларды жетекчилерин шайлаган өзү. Анан эң кызыгы муну көзөмөлдөгөн да кайра өзү. Анан бул жерде кандай жакшы бир жыйынтык чыгышы мүмкүн да? Муну өзү дагы шайлап алып, өзү көзөмөлдөсө, албетте жакшы жыйынтык чыкпайт. Анан сураш керек, эгер бирөө дагы жоопкерчилик алыш керек да, эгер мисалы бул жылы электрик чектөөлөргө кирип атсак, бизнес жалпы эле кыргыз эли светсиз калып атса, муну ким жооп берет буга? Бирөө жооп берген. Негизи эле биздин өлкөдө качан гана ушундай кемчиликтер үчүн бирөө жооп бере баштагандан биз ушул каталарыбыздан, ушул кемчиликтерден арылабыз деп ойлойбуз. Эгер бирөө ишин так аткарбаса, мунун азабын, мунун баягы жыйынтыгы башка бирөөндө чыкпаш керек да, жеке компания. Бул эми бирөөнө эле эмес, бүтүндөй өлкөгө тийип атпайбы? Мисалы үчүн бул бизнес субъектлер жарыксыз калган атат, кыргызстандыктар керек болсо суткасына 15 саат жарыксыз олтурат деген эсептөөлөр бар өкмөттүк боюнча. Ошол эле маалда мисалы үчүн бизнес мисалы үчүн мына ошол электр жарыгына баалардын көтөрүлүшү деген маселени кандай карап атат дегеним, мисалы үчүн электр энергиясын өкмөт товар катары сатса, балким жанагындай чектөөлөр, өзгүлтүккө учуратуулар болбой, балким анда мындай тагыраак иштемек. Ачык айкын айтыш керек, бул электр энергия товар. Биз өкмөткө болгон кайрылууда, ошол компанияларга болгон кайрылууда ачык айкын айтканбыз. Ишкерлер дагы ачык айкын айтып атышат. Бул негизи бул жерде бизнес үчүн мындай стабилдүүлүк маанилүү да. Баягы прогноздоо мүмкүнчүлүгү абдан маанилүү. Анан иштин жүрүүсү абдан маанилүү. Анткени инвестициялар кылынды, рисктер алынды, жоопкерчилик алынды, милдеттемелер аткарылыш керек. Ошон үчүн иштин токтобоосу өтө маанилүү, өтө зарыл да. Анан эгер бизге сунушталса, электр ушундай кыйынчылыктар менен биз карама каршы болуп атабыз, ушундай кыйынчылыктарга дуушар болуп атабыз. Ушул маселени чечиш үчүн биз ушундай альтернативдүү жолдорго барган атабыз. Мисалы, электр энергиясы мурунку сатылган баадан дагы жогору сизге сунуштай алабыз. Сатып аласыңарбы деп мисалы кайрылган жок, мындай жол болгон жок да. Эгер бизнес бул сунуштардын баарын кароого мындай ачык эле да, караганга даяр турган. Анткени 6 айдын ичинде мисалы эгер электр көчүрүүлөр болуп турган болсо, ал жердеги ар бир өндүрүштүк компаниянын бизнес субъекттерин жоготуусу ошол сатып алган электр энергияны сатып алганда абдан чоң да. Муну экөөнү салыштырып болбойт. Анткени электр толугу менен токтогондо бул инфраструктура жок дегендик, иш толугу менен токтойт дегендик. Ал жерде бир топ нерселер баягы ушуга чейинки жетишкендиктер кыйроого учурайт дегендик да. Анан бул негизи ушул проблема бизде бир топ баягы ушул ситуация бир топ проблемаларды ачык айкын кылды да. Мисалы, ошол эле госкомпаниялардын, мамлекеттик компаниялардын мисалы менеджменттин эффективдүүлүгү. Эмне үчүн биз муну бир канча жыл мурун мындай жагдай менен карама каршы болуп, андан кийин эмнеге мындан сабак алган жокпуз? Же болбосо муну алдын ала ушундай бул суу деген көчөгүн токтоп калган жок да. Ал бул билинген нерсе болчу. Эмне үчүн мунун бир чечүү жолдору каралган эмес болчу? Кандайдыр бир сиздерге баягы кайрылган компанияларда кандайдыр бир чыгашыларын эсептеп чыгышыптырбы? Алдын ала прогноздор боюнча, эгер ушул светти өчүрө бере турган болсо, алар кандай чыгашыларга учурашы мүмкүн? Мисалы, мен буларды эми азыр биздики дагы бир чети бизнестин дагы баягы кемчилиги, ошондо биз дагы ушул сигналды ала баштагандан негизи эсептеп чыгашылардын баарын баягы көрсөткүчтөрү менен чыгарышыбыз керек болчу. Биз эми баягы колубузга кагаз тийгенден кийин, кат тийгенден кийин биз бир чети бизнес катары дагы бийлик канчалык айтса дагы, кооптонууну билдирсе дагы ушуга барбайт деп ойлогонбуз. Ушул кадам, анткени элестетсеңиз, электр энергиясы өчүп, толугу менен бир гана курулуш компаниялары эмес, өндүрүштүк, автомойка, сауна, кафе, ресторан, жеке бала бакчаларга чейин баардык нерсе токтойт да. Анан биз бул мамлекеттин токтоп калуусу дегендик, парализация да. Анан ошого барбайт деп ойлогонбуз, бирок барып атат. Эми кагаздарды баягы биз ушунда 10 күндөн кийин баарын өчүрөбүз деген билдирүүлөрдү эми ала баштадык. Эми отуруп эсептеп баштайбыз. Бирок бир эле мисал айта кетейин. Мисалы, көчөгөн эле бир компания чалып, мен дейт 295 киши менде иштейт. Мен буларды эмне кылам дейт.
Үчүн азыр өкмөттүк өкүлдөр абдан катуу айтып атышпайбы, өнөмдөөгө өтүш керек. Баягы бир бөлмөдөн чыгып кетсең, ал бөлмөнүн светин өчүрүп дегендей, ушундай эң жөнөкөй бир примитивдүү болсо дагы үнөмдөө жолдорун барыш керек деп. Эми чындыгында Кыргызстанда бул үнөмдөө маданияты калыптанган эмес. Ушул үнөмдөөлөр боюнча бир кызык жагдайды биздин клуб редакциясындагы кесиптештерибиз байкаган экен. Азыр ошол сюжетке көңүл буруп, анан маекти уласак. Сейчас я нахожусь в Белом доме в парламенте. Все депутаты ушли на обед. Мен азыр ак үйдүн ичиндемин. Парламенттеги бардык депутаттар түшкү тамактанууга чыгып кетишти. Бирок сиздер көрүп тургандай эле бардык жерде жарыктар өчкөн жок. Компьютерлер күйүп турат. Залдын үстүндө күйүп жаткан люстраларда 1000ден ашуун лампочка бар. Ар бирөөсү 60 ватт. Мамлекетибиз энергетикалык кризисте болгонуна карабай, депутаттар электр энергияны сарптоого үндөп алып, 3 фазалык системаларды кесип, түшкү тамактанууда алар 60 киловаттан ашык электр жарыкты сарптап жатышат. Когда отрезают нам трехфазки. Владимир Цай, клуб KG. Үнөмдөө маданияты чындыгында баарыбызга эле керек болсо керек, ак үйдөн баштап жөнөйгө чейин элечи. Бул эми бизнеске дагы тийиштүү болсо керек. Албетте биздин өлкөбүздүн баягы трагедиясы ошондо да чыгарылган мыйзамдар баягы бир гана жөнөкөй жарандарга бизнеске багытталган да. Ал эми бул мыйзамды мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик компаниялар аткара беребиз, боло берет да. Ошондуктан бул абдан чынында мындай орусча айтмакчы цинизм да. Мамлекет ушундай оор кыйынчылыкка кабыл болуп турганда бүт баарын жаркыратып калтырып кетиш. Мамлекет эң биринчиден өзү үлгү, өзү өрнөк болуш керек. Эң эле болду. Эгер мамлекет жакыр өлкө экенин айтып атса, анда жакырчылыгын көрсөтүш. Чоң рахмат маегиңизге. Эскерте кетсем, бүгүн бизде студияда Жашкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек болду. Бул аптанын экономикалык обзору болду. Суроо сунуш пикириңиз болсо, HW Checkit, Capital Checkit KG сайтына калтырсаңыз болот. Ошондой эле бизди YouTube, Facebook, Twitter социалдык түйүндөрүнөн тапсаңыз болот. Расмий баракчабыз Capital KG. Ишиңизге ийгилик.